Ассаламу алейкум, жүрөк тынчтыгы проектисинин жамааты, катышуучуларды баардыгыңыздарды көрүп жатканыма кубанычтамын. Жана бүгүн күндөрдүн эң ыйык күнү болгон жума күнүңүздөр менен куттуктаймын. Бүгүн көп зикир чалыңыздар, зикирден бошобоңуздар. Эмне кылбаңыздар, Аллах Тааламды улуктап, эстеп, мына ар бириңиздер мындай тасбих алгансыздар. Ушул тасбих менен эле улам зикир чалыңыздар. Анткени бүгүнкү чалган зикирлериңиздер кабыл болот жана бүгүнкү чалган зикирлериңиздердин сообу демейкиден дагы көбүрөөк болот. Жана дагы бүгүн Кахф сүрөсү бар. Дал ушул жума күнү окула турган, мен группаларга таштап коёмун. Жок дегенде окубасаңыздар дагы угуңуздар. Наушник салып угуңуздар, же болбосо телевизордон коюп угуңуздар, сөздөрдү. Анткени ошол сүрөнү окуй турган болсоңуздар, же ошол сүрөнү уга турган болсоңуздар, ошончолук деңгээлде соо көбүрөөк тиет сиздерге. Сооп чогултасыздар. Анан бүгүн мен сиздерге Рамазан тууралуу эфир өтүп берейин дедим. Кече көпчүлүк кыздар жазды, ушунчалык пайдалуу болду деп. Кече Рамазан боюнча сториске аябай көп информация киргиздим. Эми бул жака дагы эфир катары сиздерге айтып кетейин. Рамазан айынын баллуулугун билбей турган болсок, биз Рамазан айынын канчалык деңгээлде касиеттүү, ыйык экенин билбей турган болсок, биз дагы былтыркыдай болуп, же буга чейинки жылдагыдай кылып туруп, биз жөн гана воздухка өткөрүп жүрүшүбүз мүмкүн бул убакытты. Анткени Рамазан айы ушунчалык касиеттүү, ыйык ай. Биз даже буга чейин мен деле билген эмесмин. Буга чейин мен деле ушунчалык касиеттүү, ыйык экенин сезбей эле өткөрүп жүргенмин. Балким сиздер дагы ошого окшоп өткөрүп жүрөттүрсүздөр. Көпчүлүгү Рамазан айын жөн гана оозумду жабам эртең менен, кечинде оозумду ачам, болду. Мен ички организм, ден соолугумду гана чындап жатам, организмди тазалап жатам, болду деп гана ойлойт экен да. Бирок Рамазан айынын мааниси, түпкү мааниси совсем бөлөк. Бул жерде сиздер дагы оозду жаап коё эле, эртең менен оозду ачып коё эле, болду, ошентип эле өткөрүп жүрбөңүздөр. Ооба, Аллах Таалам дал ушул Рамазан айында ар бир пендесине түшкүзүн тамак жегенди арам кылды. Буну мына Рамазан айын Аллах Таалам приказ менен бизге берип атат. Рамазан орозо кармагын деп. Бул айда деле ким кармабаш керек, ким кармаш керек. Бул жерде да билинет. Көпчүлүк эле, особенно аялдар, биз боюнда болуп калат, же болбосо төрөп калабыз, же эмгизип калабыз, ошентип гана кармабай калабыз да. Менде көп эле ушундай случайлар болду. Как раз ушу орозо айында же боюнда болуп калат болчу, же эмгизип калат болчумун, ушундай да. Бирок ушунун деле жолун тапсак болот экен. Эгерде биз кармайм десек, именно Аллах Таалам үчүн, Аллах Таалам ыраазычылыгы үчүн десек, эгер ден соолубузга зыян келтирбей кармасак болот. Бир күн кечке ичпей, жебей деле жүрүп алабыз. Мындай байкап көрсөңүздөр, мен мисалы үчүн кээде кантип бир күн кечке ичпей, жебей жүргөнүмдү байкабай калам да. Бир айда болгон 10 кг, 15 кг чейин арыктап кеткен учурлар болгон. Азыр деле арыкмын да. Бул жерден карасаңыздар, бул жерден мен арыкташым керек, вес ташташым керек, мен деген ушу ден соолугума эле пайда келтириш керек деген ниетте кармабаш керек. Баары ниеттен башталат, баары ниеттен башталат деген менин эфирим дагы бар. Ошол эфирди да кимде ким көрө элек болгон болсо, сөзсүз түрдө көрүп коюңуздар. Башында өткөнмүн. Бул жакта целый 20дан ашык сабак бар. Кимде ким көрө элек болгон болсо көрүңүздөр. Сиздер үчүн бекер сабактар турат. Андан тышкары бул Рамазан айында биз өзүбүздү алдап эле өтүп кетпейли да. Ана кармайм, мына кармайм, мен кармабай деле коеюн да, тинтейин, минтейин, мен үчүн бул маанилүү деле эмес деп, мындай же болбосо орозо кармасам мен үчүн кыйын болуп калат, же ооруп калам, же ач болуп калам деген ойлоруңуздар бар болгон болсо таштаңыздар. Анткени бул айда Аллах Таалам өзү приказ кылып атат, орозо карма деп. Бул айда сиз өзүңүз алдап өтүп кетпеңиз. Өзүн алдоо деген да сабагымды көрүп коюңуздар сөзсүз түрдө. Бул Рамазан айында биз жан дүйнөбүздү, рухубузду тазалайбыз. Жан дүйнөбүзгө азык беребиз. Рамазан айында ар бир секунда, минутта ушунчалык маанилүү, ушунчалык баалуу. Ар бир секунданы текке өткөрүп жүрбөш керек. Анткени дал ушул Рамазан айында, элестетиңиздер, менин пендемди азгырып жибербесин деп шайтандардын колдорун кишендейт Аллах Таалам. Тузоктун эшиги жабылат. Элестетиңиздер, бейиштин эшиктеринин баардыгы ачык болот. Кандай сонун ай, караңыздарчы. Дал ушул айда дейт, ибадат кылган пендемдин ибадатынын соогун 700 эсеге көбүрөөк кылып берем дейт. Дал ушул айда дейт, менин пендем эмне ибадат кылган болсо дейт, ошону мен эч кандай сураксыз, эч кандай эсепсиз мен кабыл алам деп жатат. Караңыздарчы. Ушул айда көбүрөөк биз ибадат кылалы андан көрүп. Ар бир секундабызда көбүрөөк зикирлерди чалалы. Көбүрөөк намаздарыбызды окуйлу. Кандай намаз болбосун, нафил намазыңыз болобу, карыз намазыңыз болобу, тарафих намазыңыз болобу, тахажжуд болобу, эмне болбосун баардыгын окуганга аракет кылыңыздар.
Бул айда текке кетип жүрбеңиздер. Бул дүнүйөгө азгырылып кетпеңиздер, эже сиңдилер. Мына мен былтыр ошондой болгонмун. Дүнүйөгө азгырылып кеттим. Мен былтыр даже орозонун ушунчалык баллуулугун деле түшүнбөй өткөрүп жибердим да. Азыр ойлосом мен эмне кылдым былтыр деп кадимкидей өзүмдү сурап жатам да. Азыр сиздер деле өзүңүзгө сурак коюңуздар. Мен былтыр эмне кылдым бул айда? Эмне кылып өткөрүп жибердим? Мен былтыр даже ушул нерсенин маанисин билбей эле өткөрүп жүргөн турбаймынбы? Я Аллахым кечир деп эми ушул орозодо татыктуу орозону өткөрүүгө аракет кылыңыздар. Анткени дал ушул орозого жеткирген Аллахыма дагы да шүгүрлөр болсун. Ушул орозодо биз мына 1 ай калганда мына Шабан айына даярданып жатабыз, Мына Шабан айы кече мурда күнү келди. Бул Шабан айында биз Рамазанга даярданып жатабыз, бирок сахабалар 6 ай мурун эле Рамазанга 6 ай калганда даярданып башташчу экен. Я Аллахым, ушул Рамазанга жеткире көрчү деп даярданышчу экен да. Ушунчалык дуа кылып сурашчу экен. А бизди Аллах таалам сиз менен бизди суратпай эле, жалдыратпай эле Рамазанга жеткирип жатат го. Ошондуктан бул Рамазан айын дүнүйөгө алаксып кетпейли. Жанагындай ар кандай нерселериңиздерди токтотуңуздар, дүнүйө ишин токтотуп коюңуздар. Эми анын баардыгын токтотуп коюңуздар дебейм, эми жумушуңуздарды кыласыздар, бирок эң биринчи очередте ибадат турсун. Эң биринчи очередте Рамазан орозоңуздар турсун. Ушул орозону кармап мен Аллах таалама дагы да жакындайын, Аллах тааламды улуктайын, Аллах тааламды таныйын, Аллах таалама ибадаттарымды кылайын, мага эмне парз кылган болсо парздарымды аткарайын деген жакшы ниет менен баштаңыздар. Азыр даярданып баштаңыздар. Мен кече бир кагазды көрсөттүм сиздерге. Дал ушул кагазды мен раматылык кайненем чыгарган, намаз жаттаймын депчи. Жакшы ниетте, бирок ушул намазды жаттаганга да жетишкен жок да. Сиздерде дагы айтар элем, азыр кандай ниет кылып аткан болсоңуздар, мен ушул намазымды жаттаймын деп чын жүрөгүңүздөр менен, мен ушул орозомду кармаймын деп чын жүрөгүңүздөр менен ниет кылып турган болсоңуздар, мен ушул жактагы Куранды окуймун, Куранды түшүнөмүн, жана ушул мага ушул жакта канча сүрө бар болгон болсо, ошол сүрөнүн бардыгын жаттаймын деп жакшы ниетте сиздер жакшы ниет кылып турган болсоңуздар бул жактан, бирок ошол ниет кылып туруп кайтыш болуп кетет турган болсо дейт Аллах таалам, ошол ниет кылган адамды ошол нерсени кылды дегенге барабар сооп берет экен. Элестетиңиздер, сиз намаз 5 убакыт намазымды тургузамын, жана ушул 5 убакыт ушул жактагы сүрөлөрдү бардыгын жаттаймын деп ниет кылып, эгерде ошол пенде кайтыш болуп кетет турган дейсиз, ошол намазды жаттап, ошол намазды тургузганга барабар болуп калат экен да. Көрдүңүздөрбү ниеттин күчүн? Ошондуктан бул айда жакшылап ниет кылып, азыртадан жаттаймын деп эч кандай кыйынчылыгы деле жок. Мен деле убагында кыйын койчу, жаттай албайм, жатташ кыйын болуп калды деп ойлогонбуз да. Бирок 1-2 күн просто попробуйте. Бир мындай кайталап көрсөңүздөр, 1-2 күн эле мону кайталасаңыздар, кантип жаттап койгонуңуздарды билбей каласыздар. Просто биз кылбайбыз да, жасабайбыз. Даже ошол нерсени жасап деп баштабайбыз да. Бир баштап көрүңүз. Ошончолук жеңил экенин түшүнөсүздөр. Неге мен баштабай жүрдүм болду экен дейсиздер да. 2 күн кайталап көрүңүздөр. 3-чү күнү уже тургузуңуздар. 3-чү күнү уже 5 малыңыздар сразу тургузуп кетиңиздер. 5 мал кайталап отуруп сиздер өзүңүздөр кантип жаттап калганыңыздарды, кантип тургузуп койгонуңуздарды да байкабай каласыздар. Ошондуктан бул жерде дагы намазды окуп жатканда дагы биз намаздын маанисин түшүнүшүбүз керек. Көпчүлүгүбүз намаз окуп жатканда балким арабчасын жаттап алып эле, деп эле тупа эле тура калып эле арабчасын эле кайталай беришибиз мүмкүн. Жана дуага келгенде эле биз өзүбүздүн сөзүбүз менен, кыргызча тилибиз менен дуаларыбызды кылып, ошол жерден ыйлап, ошол жерден Аллах тааламан дуа кылып, сурай турган нерселерибизди кечирим сурап, ошенткенде гана биз мындай чыныгы маанисин түшүнбөсөк, биз намаз окуганда маанисин түшүнбөшүбүз мүмкүн. Бирок бул намаздын маанисин түшүнүп алып окуңуздар. Сиздер арабчасын окуп жатасыздарбы? Ошол арабчанын кыргызчасы мааниси кандай экен, транскрипциясын сөзсүз түрдө биле алыңыздар. Анткени намазда, биз намазда Аллах тааламды ар бир сөзүндө улуктайбыз. Ар бир сөзүн ошол намазды окуп баштагандан аягына чейин Аллах тааламды улуктап, Аллах таалам, Аллахым сен жалгызсың, сен төрөлгөн да эмессиң, сен улук затсың деп ар бир сөзүбүздү улуктайбыз. Маанисин түшүнүп отурган болсоңуздар, сиздер туруп жатканда дагы, окуп жатканда дагы, сиздер уже түшүнөсүздөр. Ошол жерден мен Аллахты улуктап атам, мен Аллахымды мактап атам, мен Аллахыман кечирим сурап атам деген мааниде уже сиздер намазыңыздарды окуйсуздар. Бул жерден көпчүлүгү жөн эле аузу биллахи минаш шайтанир ражим, бисмиллахир-рахманир рахим, альхамдулиллахи раббил алямин деп эле мындай тупа эле окуй беришиңиздер мүмкүн, бирок бул жерде кыргызчасын түшүнүп отурган болсоңуздар, ошончолук деңгээлде түшүнүп, чын жүрөгүңүздөр менен берилип окуйсуздар да. Аллах тааламды улуктоо деген менин сабактарым бар,
өзүн өзүн алдоо дегенден кийин ошолорду дагы көрүп коюңуздар. Ал жерде да мен кыргызча түшүндүргөнмүн. Ошол жерде да түшүнөсүздөр. Аллах Тааламды бардык бул дүйнөдөгү Аллах Таалам жараткан макулуктардын бардыгы, жан жаныбарлардын бардыгы улуктайт. Жансыздардын дагы бардыгы, жансыз нерселердин бардыгы дагы Аллах Тааламды улуктайт. Биз билбейбиз, бирок ар бири улуктайт. Жана орозодо дагы башка да жан жаныбарлар, башкалар дагы орозо кырмайт экен. Биз билбейбиз, бирок башкалар дагы Аллах Таалам ошо орозо кырмаганга парз кылган экен, ошол нерсени кырмайт экен. Бир байкап көрсөңүздөр. Кечээ мен информация таштадым го, Эми караңыздар, ушундай сонун айды Аллах Таалам бизге белек кылып берип койду. Дал ушул айда элестетиңиздер, тозоктун эшиги жабылат экен дагы, жалаң бейиштин эшиктери ачык болот экен. Дал ушул айда ким каза болгон болсо дагы бейишке кирет экен. Бирок бул жерде эми Аллах Таалам кимди өзүнүн баягы тагдырына жазып койгон болсо, кимди алып кетем деп өзү чечкен болсо, ошол кишилерди гана алып кетет экен, Эми ушул айда Аллах Таалам бизге белек кылып берип коюп аткан болсо, бул дүйнөнү таштайлы дагы, бул жалган дүйнөгө алданып калбайлы. Биз и так билебиз, биз муңулжак менен сезип жатабыз ар бирибиз. Койчу мен жол салынбаймын, койчу мен намаз окубаймын дейбиз. Ошондой убакыт болгон. Ошенткенибиз менен түпкү жүрөгүбүз менен сезебиз да, бул жалган дүйнө, акыры кетебиз. Бир күн болот, бул өлүм чындык. Биз Алладан келгенбиз, кайра Аллага кетебиз. Бирок Аллах Таалам бул дүйнөгө бизди эмнеге жаратты? Бизди жөн эле төрөсүн, үйлөрдү жыйнасын, же ушундай нерселерди кылсын, аялдык кызматтарды кылсын, болду, анан кийин кетсин деп жараткан эмес. Бизди Аллах Таалам өзүнө пенделерди, өзүнө ибадат кылыш үчүн жараткан. Калган нерсенин бардыгын бизге сыноо катары берип койгон. Жолдошубузду, үй бүлөбүздү, ата-энебизди, балдарыбызды, бала чакабызды, бул дүйнөдөгү дүнүйөбүздү, жумушубузду, бардык нерсени бизге сыноо катары берип койгон. Мисалы үчүн бизге баланы бердиби? Ушул баланы бердим, бирок ушул балага алаксып кетип, бул мени ибадат кылып, мага ибадат кылбай, алаксып, ушул нерсени таштап койбойбу деп сыноо берип атат. Биз көбүнесе эмне кылабыз? Баламды эмгизип калдым да, анан баламды уктатып калдым да, анан балам чоңойсун да, анан хиджаб кийем, балам чоңойсун да, анан намаз окуйм, анан азыр мен жаттай албай атам да, бош эмесмин да деп атканыбыздын бардыгы көрдүңүздөрбү? Бизге сыноо катары берип атат. Ушул нерсени шылтоо кылып, бул менин пендем, мага ибадат кылып, мени эстейби, мени улуктайбы деп бизге сыноо иретинде берди. Биз көбүнесе эмне кылабыз шылтообузду? Жолдошум хиджаб кийгизбей атат, жолдошум намаз окуга деди, жолдошум каршы болуп атат деген нерсенин бардыгы бизге сыноо катары берди. Ушуга карабай, пендем мени тандайбы же аны тандайбы? Пендем ушул шылтоолорду айтабы же ушул шылтоолорго карабастан, ошондой тоскоолдуктарга карабастан мага ибадат кылабы деп атат да. Анткени биз пенделер Аллах Таалама ибадат кылыш үчүн жаралганбыз. Биздин миссиябыз ошол. Убагында мен ошол онлайн бизнести баштап, онлайнда иштеп жүргөндө мен милдет болчумун да, биздин миссия бала төрөп багуу аялдар, жолдошунун ошо сөзүн угуп үйдө отуруу, же болбосо биздин миссия кээде болот го, үйдө кечке отуруп каласың декретте. Эчтеке кылбайсың, эчтеке менен алек эмессиң, иштебейсиң да, анан депрессияга түшүп, стресске түшүп, өзүңөн өзүң бирдеке болуп эле чүнчүп, өзүң ушинтип кетесиң да, анан мен киммин дегенде, мен киммин, эч ким эмес экенмин. Мен жөн эле үйдө отурган эле бир нянька экенмин, же үйдө отурган домработница экенмин, же үйдө отурган бир ушундай домохозяйка, же үйдө отурган эле бир мамочка экенмин да көрсө деп да ыйлагандар болот, Жок. Сиз жөн гана домохозяйка эмессиз. Сиз Аллах Тааланын сүйгөн пендесисиз. Аллах Таалам сизди ушунчалык сүйүү менен жаратты жана өзүнө ибадат кылыш үчүн жаратты. Ушуну эстен, могу жерден чыгарбайлы биз. Ошондуктан дал ушул Рамазан айында сиз бизге мына сонун кылып берип койду, белек кылып берип койгон болсо, дал ушул бир эле ай. Сиздерге андан ашык деген жок, 12 ай деген жок, 3-4 ай деген жок, бир эле ай Аллах Таалам мага ибадат кыл. Мен сага орозону парз кылдым, бул орозону карма. Оозуңду тый деп жатат да. Анткени бул жерде сиздер биз көбүнесе оозубузду тыйбайт экенбиз да. Карасаңыздар, ичибизде мына жеп ичкенди тыйбайт экенбиз. Көбүнесе ушул дүйнөдө деле биз дүйнөнүн артынан эмнеге журкайбыз? Курсагыбызды тойгузуш үчүн, бирдекени жеш үчүн, ичиш үчүн гана журкайт экенбиз да. Бирок ток жүргөн адам, ачка жүргөн адамдын деңгээли, же болбосо ачка жүргөн адамдын ошол түшүгүн билбей калат экенбиз да. Ток жүргөн, постоянно достатке барчылыкта жүргөн адам жокчулукту билбей калат экен. Ооруган адамдын акыбалын билбей калат экен да. Ошондуктан бул орозо айында биз ачка жүргөн, муктаж болгон, азыркы учурдагы жетим жесирлерди, ошонун күйүүтүн сезсин экен да. Анткени азыр канчалаган адамдар бар, байлыктары көп. Канчалаган адамдар бар, акчасы көп,
бирок ошол акчасын 1 сомун да чыгаргысы келбейт. Кече эмнеге мен ыйладым? Кече эже айтып жатпайбы? Ушундай адамдар көп экен азыр. Ушундай муктаж болгон адамдар көп. Аллах Таалам аларга сыноо катары берди. Ушунчалык майыптар көп азыр. Бирок анча-мынча адамдар биз көзүбүз көрбөй калды. Ошол адамдарды көрбөй калдык, муктаж болгон адамдарды көрбөй калдык. Бирок бизди бул дүйнөгө Аллах Таалам муктаж болгон адамдарды, ошо муктаж болгон адамдарга жардам берсин. Кошунаң ачка жатса, сен ток болсоң бул тура эмес деген да. Кошунаңды ошо ачка жатабы, ошого жардам берсин деген бизге милдеттендирилген. Биз ошо муктаж болгон адамдарга жардам берип отуруп, өзүбүздүн милдеттерибизден кутулабыз, сооп табабыз. Карасаңыздар, мен мына бир жуманын ичинде мына ушул Мухаммед пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын китебин окуп бүттүм бир жуманын ичинде. И настолько прям ушундай жакшы адам болгон экен, мындай адам чындыгында дүйнө жүзүндө жок. Чындап дүйнө жүзүндө жок. Анткени пайгамбарыбыз ушунчалык башка эч бир адамга зыяны тийбеген адам болгон экен. Бир да адамга, даже душманына жамандык кылабаган адам болгон экен. Ушунчалык жүзүнө нур чачырап турган экен, Бүгүн жуманын айтмакчы, жуманын жана Каф сүрөсү, эгерде сиз ошол сүрөнү окуй турган болсоңуз, угап турган болсоңуз, бул жумадан наркы жумага чейин жүзүңүздөрдөн нур чачырап турат. Аллах Таалам сиздердин үстүңүздөрдөн асмандан нур чачыратып коет. Бир жумадан бир жумага чейин элестетиңиздер. Бул Каф сүрөсү узак болушу мүмкүн, бирок жок дегенде отуруп, бир жарым саат отуруп окуп коюңуздар суранычы. Элестетиңиздер, сиздерден нур чачырап турат. Анан мына пайгамбарыбыздын жүзүнөн нур чачырап турган экен. Ушунчалык адеп, ахлактуу, кулк мүнөзү жагынан ушунчалык бир сонун адам болгон экен. Прям сүрөттөп бере албайсың да, даже элестете албайсың мындай адамды. Ал даже душманына жамандык кылаган эмес. Душмандары келип, жахилдер келип, мусор төгүп, ушунчалык жаман нерсе кылган сайын буга жамандык кылып, кана сени Кудайың көрсөтчү, Кудайың бар болсо кана мындай деп ар кандай суроолорду беришкен. Эгерде ушул суроолорго жооп бере турган болсоң, анда мен сенин ислам диниңди кабыл аламын деген ушинтип шылдыңдоолор, ушундай басмырлоолор, ар кандай суроолорду берген учурда Мухаммед пайгамбарыбыз, эгерде мен бул суроонун жообун бере турган болсом, Аллах Тааламан сурап бере турган болсом, бул менин душмандарым, ушул жахилдер, бул менин суроомду берсем дагы сөзүнө турбай койсо, Аллах Таалам буларды наказание кылат, буларды жазалайт. А мен булардын жазалашын каалабаймын. Мен буларга жакшылык гана каалаймын деп даже ошолорго чейин ойлонгон экен да. Элестетиңиздер, 1400 жыл мурун эле Аллах Таалам менин үмөттөрүм деп биз үчүн күйгөн, биз үчүн кечирим сураган, ушундай менин үмөттөрүм келет деген да, 1000 жылдан кийин деп. Ушундай үмөттөрүм келет, ал үмөттөрүм мени көрбөй туруп мага салам салаваттарды айтат. Мени көрбөй туруп мага ишенет. Жана менин жолумду жолдоп, менин сүннөттөрүмдү аткарат деген экен, караңыздарчы. Даже китепти окусаңыздар, даже сууну кантип ичиш керек, эмне кылыш керек, бүт жазып койгон. Эми ойлошуңуздар мүмкүн, кээ бириңиздер даже суу ичкенге чейин айтып койгон бекен депчи, бирок китепте даже сууну да кантип ичиш керек, биринчи уртагандан кийин дем алып, кайра экинчи, 3 уртап ичиш керек деген нерселерге чейин бар экен. Эмнеге дегенде, ушинтип ичкенде дагы ден соолукка пайда экен да. Бизге пайгамбарыбыз калтырып кеткен сүннөттүн бардыгы биздин өзүбүзгө жана ден соолугубузга пайда экен. Саатты карап коеюн. Көрдүңүздөрбү, биздин басып турганыбызга чейин бардыгын ушунчалык айтып койгон. Болгону 1400-1500 сом кетет. Ар кандай кереги жок курстарга окуганча, жашооңду өзгөртүп коём, же болбосо мынтип коём, сен жашооңду менен дисциплинага салып коём, сен депрессия, стресстен чыгарып коём деген кереги жок курстарга окуганча, ошолорго акчаңыздар короткончо, ушундай китептерди алып окуңуздарчы. Куран китептеси көпчүлүк ойлойт да, арабча, мен арабча окуй албайм да депчи. Жок, бунун арасында транскрипциясы бар. Арасы кыргызча. Караңыздар. Могул жак арабча, калганы бүт кыргызча которуп берген. Кыргызча маанисин окуңуздар, түшүнүп. Анан бул жерде көрдүңүздөрбү, 1,5-1200 сом, 1000 сомдон эле. Алыңыздар дагы, анткени дал ушул Рамазан ороз айында биз көпчүлүк ибадат кылганда жана ушул ороз айында Куран окуганда ар бир Курандын бетине бизге сооп берилет. Ушунчалык сооптон биз кур калбайлы, эжелер, сиңдилерим. Ушул жаттакка катышкан жамаат, келиңиздер сооп топтойлу. Жана биргеликте ушул группада 5000 адам бар экен. Бардыгыбыз биргеликте ушул жумада бири-бирибизге
жардам берели, бири бирибиз кандайдыр бир суроо болуп калган болсо сүйүү менен жооп берели, бири бирибизди басмырлап, бири бирибизди сен эмнеге ушуну да билбейсиңби, давай монт тигинти анан мынтпейсиңби тигинтпейсиңби деп бири бирибиздин акыбызга кирип, бири бирибизге катуу сүйлөй албайлы. Дал ушул ороз айында Аллах таалам айтып жатат: урушпагыла, эч кимге жамандык каалабагыла деп. Ороз айы бул жакшылыктын айы. Ороз айында биз только бири бирибизге сүйүү тартуулайлы, бири бирибизди жек көрбөйлү, көрө албастык жана ичи тарлык, анан кандай текеберлик деген нерсенин жаман сапаттарынын бардыгын калтыралы дагы жакшы сапаттарга ээ бололу. Мына Курани Каримде 6200 канча 6000ден ашык аят болгон болсо дейт, ошонун 85% адеп, ахлак, кулк мүнөзгө ээ бол деген сыяктуу ушуга баягы ушул нерсеге мындай көрүп басым жасай турган аяттар экен да. Анан 15% гана колчулукка басым жасаган аяттар экен. Көрдүңүздөрбү? Пайгамбарыбыздын дагы кулк мүнөзү, адеп, ахлагы ушунчалык сонун болгон экен. Адеп, ахлагын көрүп, кулк мүнөзүн көрүп, адамдар ислам динин кабыл алгысы келип болчу экен да, сразу кабыл алып болчу экен. Пайгамбарыбызды көрүп, кылып аткан движенияларын, адеп, ахлагын, кулк мүнөзүн, сүйлөгөн сөздөрүн көрүп эле ушунчалык суктанып, мен сенин диниңди, ислам динин кабыл алам деген экен да. Канчалаган сахабалар. Эң биринчи ислам динин кабыл алган бул Али разияллаху анху болгон. Эң биринчи ислам динин кабыл алган аял бул пайгамбарыбыздын аялы болгон. Ошондуктан бул жакта көбүнчөсүн биз мына мусулман болуп төрөлдүк. Бул мусулман болуп төрөлгөнүбүзгө сүйүнүшүбүз керек. Пайгамбарыбыздын үммөттөрү болуп калганыбызга сүйүнүш керек. Бул китепти окуп жатып ушунчалык ыйлайсыздар. Ушунчалык ыйлайсыздар. Даже ошол пайгамбарыбыздын төрөлгөн жылына барып, ошол жылы төрөлсөм дегенде эме болуп кетет да. Ошол жылы мен төрөлүп, ошол жакта, ошол менен биргеликте, ошол жамаат менен, ошол жылда пайгамбарыбызды көрүп, жок дегенде ошолордун айылында болуп калсам деп ушундай бир мечталар болуп кетет экен да. Бирок дагы да болсо бизге кеч эмес, анткени биз башка болуп төрөлүп калган жокпуз. Христиан болуп же буддизм болуп, ар кандай нерселерге сыйынып төрөлүп калган жокпуз. Бирок биз азыр пайгамбарыбыздын үммөтү болуп төрөлдүк, мусулман болуп төрөлдүк. Ислам дини, биздин динибиз ислам дини. Анан бирок ушул жерде да өкүнүчтүүсү, канчалаган адамдар туура эмес динге кетип калып атат. Канчалык адамдар Аллах таалама сыйынганын ордуна, Аллах тааламды улуктап ибадаттарды кылганын ордуна көпчүлүгү башка эле нерселерге сыйынып жүрөт. Мазарларга, таштарга, сууларга, дагы бир башка бир нерселерге азыр онлайнда толтура техникалар чыгып кетти. Техникаларды колдонуп атат. Эч кандай мындай ишенимден чыгып кетем, мен бидат нерсе кылып атамын, мен ширк нерсе кылып атамын дебей калды да. Анткени шайтан арам менен адалдын, мындай арамды дагы адал кылып көрсөтүп атат да. Жок бул арам десең деле, жок бул адал да, нет деп деле азыр адал менен арамдын деле маанисин билбей калышты да. Ошондуктан ар бир жеп жаткан нерсебизди, сүйлөп жаткан нерсебизди баары бир текшерели. Сүйлөп жатканда дагы мен туура эмес сүйлөй албайм деп ороз айына чейин өзүңүздөрдү тыйыңыздар, контролдоңуздар. Ороз айына чейин даярданыңыздар. Эгерде мен азыр бул жакта орозону кармай электер болгон болсо, жана биринчи жолу кармап жаткандар болсо, мен ороз айында кыйналып калам дей турган болсоңуздар, дал ушул Шабан айында, жок дегенде жумасына 2 жолудан же 1 жолудан орозо кармап туруңуздар. Өзүңүздөрдү акырындап ошого даярданыңыздар. Жана ушул айда дагы өзүңүздөрдү контролдоп, мен ошол ороз айында мен ушак сүйлөй албайм, бирөөгө жамандык кыла албайм, бирөөнүн көңүлүн орто албайм, бирөөгө жамандык кыла албайм, бирөөгө мен көрө албастык кыла албайм деп азыртадан даярданыңыздар ошол нерсени кылбашка. Анткени бир ай даярданып турган болсоңуздар, ороз айына чейин бир аз болсо да даяр болуп каласыздар. Эми баягы көнгөн адат калбайт да, биздин кичинекей чагыбыздан баягы калыптанып калган адатты эч бир жерде бир айда же бир жумада же мисалы үчүн бир жумалык марафондо сен келип депрессиядан чыгып кет, бир жумалык марафондо сен жашооңду түп тамыры менен өзгөрт, бир айлык деп ушинчет го. Жок. Адам бир жумада же бир айда түп тамыры менен өзгөртө албайт. Мынтип жөн эле мындай нерселерге алдана бербеңиздер да. Акырындап с годами болушу мүмкүн. Акырындап ошол нерседен калышыңыздар мүмкүн. Өзүңүздөрдүн адаттарыңыздар, мисалы үчүн жалкоолук, уйкучулук деген бир айда же бир жумада калып кете турган нерсе эмес. Акырындап ошол нерсени жеңишиңиздер мүмкүн, Ошондуктан бул жерде максималдуу түрдө, эгерде Аллахка жакындаймын, Рамазан айын максималдуу түрдө пайдалуу өткөргүм келет дей турган болсоңуздар, бир эле бул жактагы эфир менен, жүрөк тынчтыгындагы эфир менен токтолуп калбаңыздар. Насаат медиа деген бар бизде, мына Раматылык Чубак ажынын устазыбыздын сонун насааттары, сонун талимдери калды. Ошолорду угуңуздар көбүрөөк. Жумуш жасап жатып, наушник салып алып, бирдеке кылып жатып деле уга бериңиздер.
ушул жактан көбүрөөк маалымат алып, ушул жактан көбүрөөк талимдерди ала турган болсоңуздар, кадимкидей жүрөгүңүздөр тазарып, өзүңүздөрдө кыжалатчылык кетип, кадимкидей спокойствие болуп калат да. Анткени биз көбүнчөсүн дүнүйөнүн артынан чуркай бергендиктен, бул дүнүйөнүн камын көрүп эле, ушул жактан эле кыжалат боло берип, биз наркы дүйнөнү унутуп коебуз, акыретти унутуп коебуз дагы. Биз көбүнчөсү могу акыл эсти, ушул жактагы нерселер менен ойлоп жатып эле жүрөгүбүздүн дагы, рухубуздун дагы ачык калганын унутуп коет экенбиз да. Ошондуктан көп талимдерди уга турган болсоңуздар, көп ушундай сабактарды уга турган болсоңуздар, мондай китептерди окуй турган болсоңуздар, сиздер могу жүрөктүн азыгын толтурасыздар. Ошондо могу дүнүйөнүн кыжалатчылыгынан өзүңүз эле арыласыздар. Мен тигини кылышым керек, буну бүтүрүшүм керек, тигинтишим керек деген нерселерден мындай арыласыздар дагы. Ал нерсеге көп деле маани бербей каласыздар. Мындай эле катары бат-бат эле бүтүрүп коесуздар. Аллах таалам айтат экен: "Сен жан дүйнөңдү, сен мага ибадат кылып, өзүңдү тазалап, мага жакындай берген" дейт. Ички дүйнөбүздү биз оңдой берели аракет кылып. Сырткы дүнүйөнү Аллах таалам өзү эле оңдоп кеткен. Көрдүңүздөрбү? Сырткы кыжалатчылыкты, могу сырткы нерселерди, бизнестерди акча деп чуркап жүргөн болсоңуз, ал нерсени Аллах таалам өзү эле оңдоп коет. Болгону сиз аракетин кыла бериңиз. Бирок эң биринчи очередте сизде Аллах таалам болсун. Биз эмне кылабыз? Көпчүлүгүбүз туура эмес кылат экенбиз да. Биринчи очередте биз бала чакабызды сүйөт экенбиз, же болбосо жолдошубузду сүйөт экенбиз чын жүрөгүбүз менен. Бирок Аллахты унутуп койот экенбиз да. Жок, биз эң биринчи жүрөктө Алла болсун. Андан кийин башка нерселер болсун. Андан кийин ата энеңиз, анан жолдошуңуз, бала чакаңыз болсун. Эң биринчи могу жакта Алла болсун. Ушул Аллахтын ыраазычылыгы үчүн мен жолдошумду жакшы көрөм. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн мен балдарымды жакшы көрөм. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн мен ата энемди жакшы көрөм жана башкаларды жакшы көрөм дешиңиздер керек да. Бардыгын Аллахтын ыраазычылыгы үчүн болсун. Бул боюнча да эфирлер бар, көрүңүздөр сөзсүз түрдө. Анан биз постоянно иншаллах деген сөздү колдонобуз. Иншаллах, Аллах таалам кааласа мен ушул жумушту бүтүрөм. Аллах таалам кааласа мен ушул жумушту мондай нерселерди кылам. Аллах таалам кааласа мен эртең мондай кылам. Аллах таалам кааласа мен сага ушундай жардам берем деп ушул сөздү колдонуңуздар. Анткени Аллах таалам каалабаса эч нерсе болбойт. Бардыгы Аллах таалам буйругу менен болот. Аллах таалам буйругу менен, уруксаты менен болот деген сабак бар. Ошону да көрүп коюңуздар. Аллах таалам каалабадыбы, ал нерсе болбойт. Анан бул жакта көпчүлүгү баягы биз акчага татына беребиз го. Миллиондорду табалы, же болбосо бизнесим ушунчалык өнүгүп кетсин, өсүп кетсин деп эле баягы сиз миллиондук техниканы сатып ала турган болсоңуз дагы, миллиондогун акчага, Аллах таалам сизге, сиздин тагдырыңызга жазбаган болсо, сизге буйруган болсо, сиз ошончо сомго сатып алсаңыз дагы, ошончолук аракет кылсаңыз дагы, сиз ал нерсени таба албайсыз. Анткени Аллах таалам сизге буйруган эмес, Аллах таалам сизге уруксат болгон эмес. Ал кээ бир адамдарда болот, бир сом коротсо деле ошол миллиондогон акчалар келет. Анткени Аллах таалам ал адамга буйрук койгон. Ошондуктан бул жерде кандай сыноо болбосун башыңызда, кандай нерсе келбесин, бул Аллах тааламдын буйругу деп кабыл алыңыз. Эгерде мындай кыйынчылык келип, сизге башыңызга сыноо келип жаткан болсо, бирок ошол нерсени мындай кыйналып аткан болсоңуз, анда Аллах таалам сизди сынап жатат. Аллах таалам, значит, сизге ошол нерсени ыра көрдү, сизге ошол нерсени мисалы үчүн сиз сыноо берген болсо, менин пендем ушул сыноого чыдайт. Анткени бизге чыдабай турган, биз чыдабай турган сыноолорду бербейт Аллах таалам. Биз өзүбүздүн күчүбүзгө жетерлик гана сыноолорду берет. Эгерде сиздин күчүңүз жетпей жаткан болсо, Аллах таалам сураңыз: Аллах таалам, о Аллахым, ушул сыноону жеңе тургандай мага күч кубат берчи Аллахым деп. Эмнеге берип койдуң, эмнеге деп айтыштын, анан налыштын кереги жок. Болгону ошол сыноону мен татыктуу кылып өткөрүшкө, татыктуу кылып жеңе алышка мага күч кубат берчи Аллах таалам. Мен билемин, сен мага эң жакшысын гана каалайсың. Анткени Аллах таалам бизге эмне жакшы экенин бизден да жакшы билет. Балким ошол нерсенин артында сизге бербей койгон болсо, мага эмнеге бербей койду деп налыбаңыздар. Балким бербей койгон болсо, ошол бербей койгондун артында бир чоң бир кесепет же бир чоң бир мындай жаман нерсе жаткандыр. Ошол нерсени сизге ыра көрбөй койгондур. Биз ошол нерсени деле эмнеге дей беребиз да. Мисалы үчүн биз базарга баратабыз деп коелу, же машинабызды айдап базарга баратканда машинабыз бузулуп калат. Машинабыз бузулуп калган учурда эмнеге машинабыз бузулуп калды, эмнеге тигиндей мындай дей беребиз да. Бирок ошол нерсенин да жакшылыгы бар. Балким Аллах таалам ошол нерседен да жакшылык катып койгондур. Балким сиз ошол машинаңыз бузулбай туруп, жүрбөй туруп эле астка кете турган болсо, балким авария болуп кетишиңиз мүмкүн, же дагы бирдеке болуп кетиши мүмкүн, бирок ошол нерседен алдын алды деп түшүнүш керек да. Аллах таалам мага ошол жаман нерсенин алдын алып койду деп түшүнүшүңүз керек. Бир нерсе болгондо эле налып, эмнеге мага мынтип койдуң, тигинтип койдуң дештин кереги жок. Значит, Аллах таалам сизге андан да жаман боло турган нерсенин алдын алып койду. Значит, сизге Аллах таалам мындан да жакшы нерсесин каалайт. Эгерде сиз банкрот болуп калсаңыз, же бирдекеңизди алып койгон болсо, бала чакаңызды алып койгон болсо, же жакындарыңызды алып койгон болсо, значит, Аллах таалам сизге анын арты менен жакшы нерсени бергени турат да. Ошондуктан
Бул жакта мен азыр канчалаган эже сиңдилерден кат алып атам. Анан сиздердин катыңыздардын негизинде менде бир сонун идея келди. Балким бир сонун проектти уюштуруп чыгамын жана бул жакта да ошо жүрөк тынчтыгы проектисинде дагы ошондой тагдырлар боюнча дагы балким мен мындай озвучкалап бир сонун нерселерди чыгаратырмын. Ошонун үстүндө да жүрөмүн жана ушул Рамазан айында сиздерге кайсыл дуаларды окушум керек, кайсыл сүрөлөрдү жатташым керек деп жүргөн болсоңуздар, пошагово ар биринин өзүнүн убагында группаларга таштап турабыз. Ошол нерселерди жаттап баштаңыздар. Ошол сүрөлөрдү жаттап, дуаларды жаттап баштаңыздар жана өзүңүздөрдүн намазыңыздарды тургузуп баштаңыздар. Неге дегенде акырет чындык, биз суроону качан өлөрүбүздү билбейбиз, бирок өлөбүз. Төлүп жашабайбыз эч ким эмес. Ошол учурда акыретке барганда биз биринчи эле күнү бизден Аллах Таалам намазыбызды сурайт экен. Сен канча балаң бар, канча жаштасың, кайсыл бизнесиң бар, канча акчаң бар, канча байлыгың бар, үйүң бар, машинаң барбы, эмнең бар деп сурабайт экен. Бизге эң биринчи намазыбызды сурайт экен. Башка бардык нерсебиз бар болуп турган болсо да, намазыбыз жок болсо болду, башка нерсени кабыл албайт экен. Канча сиз жардам берип, муктаждыктарга жардам берип, сооп кылып жүргөн болсоңуз дагы, зекет берип, садака берип жүргөн болсоңуз дагы, намазыңыз жок болсо, ал нерсени кабыл албайт экен. Ошондуктан бүгүндөн баштап мени ким угуп жаткан болсо, бул жакта эжесиңдилер намазыңыздарды тургузуп баштаңыздар. Мына бүгүн жума, эң сонун күн. Бүгүн көп зикир чалыңыздар жана дагы мына зикир чалып уже көнүп калдыңыздар го бир айдан бери. Бардыңыздар эле мындай алдыңыздар. Ким ала элек болгон болсо алыңыздар. Бул болгону 50 эле сом турат. 50 сомго барып алыңыздар, адашпайсыздар, постоянно чалып турасыздар. Анан мен силерге суранарым, орозо айы башталганда группада мына эжесиңдер бири-бирибизге жардам берели. Бул жакта группада менден дагы кыйын көптөн бери илим алып жүргөн, медреселерде окуган устазалар бар. Илимдүү устазалар бар. Эгерде мен группада кандайдыр бир суроолор келип калган болсо, мен мисалы үчүн мен билбеген нерсеме жооп бере албаймын да. Балким ошол боюнча информация таштап коюшум мүмкүн, бирок мен билбесем жооп бере албаймын. Ошондуктан сиз билип турсаңыз, жооп берип коюңуз. Эгер сиз билип турсаңыз, анда билбесек, анда айла жок маалыматтарды издеп таштаганга аракет кылабыз. Анан бири-бирибизге жардам берели, эжесиңдилер, бири-бирибизге пайдабызды тийгизели, эч качан группага негатив чачпайлы, жана бири-бирибизге зыян келтирип албайлы. Дал ушул айда оозубузду тыялы, орозо айында, Рамазан айында. Мурдубузду бардык жактарыбызды тыялы. Оозубуз менен зыян келтире албайлы, көзүбүз менен, кулагыбыз менен, колдорубуз менен, кыймыл-аракеттерибиз менен башкага зыян келтире албайлы. Максималдуу түрдө жакшылыктарды кылалы, жакшы сөздөрдү сүйлөлү, садакаларды кылалы. Садака десе эле көпчүлүгүңүздөр мен деги миллиондогон акчаларды беришим керек деп ойлобоңуздар. Садака деген бул 1 сом менен деле башталат. Садака деген акчасы жок деле садака кылсаңыз болот. Башка адамдарга пайдаңыздарды тийгизип деле садака кылсаңыздар болот. Башка адамдарга күлүп, жылмайып, аларга жакшылык тартуулап, башка адамдарга жөн гана, мисалы үчүн чоң апалар өтүп кетип аткан болсо, оор сумкалар көтөрүп, ошо оор сумкасын көтөрүп коюш деле садака. Жолдошуңуздарга биз күнүгө садака кылабыз. Жолдошуңуздарга, балдарыңыздарга тамак жасап берип жатканда да бул дагы садака. Элестетиңиз. Ошондуктан мен кечикке эле ушуларга тамак жасай берем, мен кечикке эле ушуларга кызмат кыла берем, мен кечикке эле минте берем деп налыбаңыз. Сиз садака кылып жатасыз. Эгерде кайнана кайнатаңыздын, кайын журтуңуздун бир кандайдыр бир иштерин кылып койгон болсоңуз, деп налыбаңыз. Сиз садака кылып жатасыз. Ошондуктан, наоборот, с любовью, с удовольствием кылыңыз. Сиз бирөөлөргө доказывать этемин, бирөө мени мактасын же минтсин деп кылбаңыз. Сиз эң негизгиси башкалар көрбөй жаткан болсо да сиздин кыймыл аракетиңизди, сиздин жакшылык кылып жатканыңызды, бирок сизди 24 саат бою Аллах Таалам көрүп турат. Сизди карап турат, канчалык мээнет кылып жатканыңызды, канчалык деңгээлде чын жүрөк менен жасап жатканыңызды. Ошондуктан мени 24 саат бою Аллах Таалам карап турат деп, мындай чын жүрөгүңүз менен бардыгын таза кылганга аракет кылыңыздар, Анан ушул айда кимден тарынтып алган болсоңуз, кимге кимденди кыйкырып жаман сүйлөп алган болсоңуз, кимде кимге жамандык кылып алган болсоңуз, эми билип билбей бирөөнүн акысына кирип алган болсок, дал ошол адамдардан кечирим сурап, болушунча кечиримин алганга аракет кылыңыздар. Анткени адам акысы деген өтө жаман нерсе. Ошондуктан бул айда, Рамазан айында таптаза болуп киреличи. Карыз болбой, эч кимге мындай обида кармабай, ар бирибизди башка адамдардан кечирим сурап, ар бирибизге мындай таза болуп кирели. Жана дагы ушул Рамазан айында болушунча ибадаттарыбызды кылып, Аллах Таалам айтат экен, жөнөкөй күндөрү кылган ибадаттын орозо айында кыла турган бир ибадаттын сообу дейт. Мисалы үчүн, азыркы күндө сиз бир ибадат кылып атасыз. Бир намаз окудуңуз, бир багымдат намаз. Ал эми сиз ошол намазды сиз орозо айында кыла турган болсоңуз, 70 эсе, 700 эсе көп сооп алат экенсиздер. Элестетиңиздер. Мисалы үчүн азыр жөнөкөй күндө биз бир парз аткарып турган болсок, ал эми орозо айында бир парз аткарып турган болсок, ошол бир эле парз эмес, 70 парз аткарганга барабар болот экен, элестетиңиздер. Ошондуктан бул айда жөн эле өткөрүп жүрбөйлү, убактыбызды текке кетирбейли, ар бир нерсени баалап,
убактысын прям ар бир убактын энтекке кетирбейли. Быйыл мен былтыр өткөрүп жүргөн убактымды ушунчалык өкүнөмүн жана дагы да болсо мага возможность мүмкүнчүлүк берип жаткан Аллах Таалама шүгүр келтирип ыраазы болуп отурамын. Жолдошума айтып жатпаймынбы? Бул айда мен совсем башкача өткөрөмүн. Аллахым кааласа, мен былтыр жөн гана өткөрүп жүргөн экенмин. Аллахым кааласа бул айда максималдуу түрдө пайдалуу кылып өткөрөмүн. Эмне кылып өткөрөсүң десе, мен бул айда ибадаттарымды кыламын. Башка эч нерсе кылбаймын, үйдө отуруп ибадаттарымды кыламын дедим. Ошондуктан бул айда сиз дагы ушундай жакшы ниет коюңуз. Ибадаттарымды кыламын. Мен Аллага гана жакындаймын. Алла мага эмне парз кылган болсо, ошо парз кылган нерселердин баарын аткарамын. Амал кыламын деп ниет коюп коюңуздар. Уже эле азыртадан эле ушундай ниет кылып коюңуздар. Сөзсүз түрдө ниетиңиздерге жараша ушул ишиңиздер болот. Анан да кандай суроолор келди эле мага кыздардан группадан айтмакчы. Ушул Рамазан айында биз максималдуу түрдө сиздерге дуаларды, сүрөлөрдү группага жөнөтүп турабыз. Эмне кылыш керек, кайсы дуаларды жатташ керек жана дагы ушул айда дагы мен устазлар менен сүйлөштүм. Ушул устазлар келип эфир өтүп берет. Жана ушул эфирлерди бул жака сактайбыз. Көпчүлүгү бала тарбиялоо боюнча да суранышкан. Бала тарбиялоо боюнча азыр бир устазы менен сүйлөшүп жатамын. Аябай көп жылдык опыты бар, чоң эже. Ошол эжеден мен эфир алганга аракет кылам дагы, эфир кылып бул жака сактап коёмун сөзсүз түрдө. Андан тышкарыда намаз боюнча жана орозонун фазилеттери боюнча дагы мен устазлардан эфир алганга аракет кылам. Эфир кылганга прямой эфир кылып бул жака сактаганы. Анан орозонун фазилеттери деген кичике китептер деле бар, 30 сом 50 сом. Ошондо эле алып окусаңыздар болот. Анан сөзсүз түрдө бул жакта мен көбүнчөсүн ошо устазларды алып келип эфир кылып сиздерге бекер информацияларды бергенге аракет кылам. Бири-бирибизге максималдуу түрдө пайдалуу бололу. Балким бул эфирди көрүп бир айым бир эле айым оюн өзгөртө турган болсо, бир эле айым ушул амал кылып Аллага жакындай турган болсо, бул биздин жеңишибиз. Бардыгыбыздын жеңишибиз. Ар бирибиз эскертүүчүбүз. Эскертип адамдарга туура жолду көрсөтүп, бул жаман, бул жакшы деп көрсөтө турган болсок, биз ошол адамга себепчи болуп калат экенбиз. Ошондуктан бул жактан бири-бирибизге себепчи болуп жүрө берели. Мына мага деле мондай кылсаң болот деп мага акыл кеңешин айткан устазалар бар. Алла ыраазы болсун. Мен кээде мындай туура эмес болуп жаткан болсо, устазалар айтып коет да, сен мондай жерде туура эмес, же болбосо мына азыркы учурда чындыгында мындай ушундай бир такыба айымдын даражасына жетели. Андай айымдын даражасына чындап эле жете элекпиз азыр. Айтып жатпайбы? Мисалы үчүн биз азыр соц тармактарда жүрөбүз, чындыгында бул жакта деле эфир өтүп жатабыз. Эфир өтүп жатканда көбүнчөсүн жүзүңөрдү көрсөтпөй келет экен да. Чындыгында бизде чубак ажында видеолор бар. Буюрса акырындап бул проекттен деле жүзүмдү көрсөтпөй проект алып барып баштайман. Азыр ошонун негизинде, ошонун үстүндө иштеп жатамын. Акырындап полностью сүрөттөрүмдү, ошо видеолорду өчүрөмүн. Жүзүмдү көрсөтпөй алып барып, жүзүмдү көрсөтпөй сабак өткөргөнгө аракет кыламын да. Анан дагы буюрса ушул жүрөк тынчтыгы проектисинде ушул Рамазан айына чейин көпчүлүгүңүздөргө максималдуу түрдө пайдалуу болгум келет. Ушул жака болушунча мына эфирлер бүт бекер болуп атат сиздерге. Болушунча ушул жактан пайда алып калыңыздар өзүңүздөргө. Жана ушул жактан пайда алдыңыздарбы, уктуңуздарбы, эми ошол нерсеге амал кылыңыздар. Жөн эле угуп коюш болбойт. Сиздер угуп атасыздар, көрүп атасыздар, что ороз айында бейиштин эшиктери ачылат экенин угуп туруп, тозоктун эшиктери жабык экенин угуп туруп, бирок ошол нерсеге амал кылбасаңыздар анда билбейм. Мен былтыр мындай эфирлерди көрбөй калгаммын. Эгерде сиз азыр менин эфиримди көрүп жаткан болсоңуз, значит Аллах Таалам каалады именно сиздин ушул эфирди көрүп, сиз аткарышыңызды. Канчалаган адамдар көргөн жок, мисалы. Канчалаган адамдар уккан жок. Мисалы үчүн мен былтыр мындай эфирлерди вообще уккан да эмесмин, көргөн да эмесмин. Эгерде укканымда деп атам да, ошондуктан аттең кылып өтүп кетпейли. Ушул ороз айын жөн эле убакыт ушунчалык учкан куштай бат эле өтүп кетет. Ушул ороз айын максималдуу түрдө өзүңүздөргө пайда бергендей кылып өткөрүңүздөр жана дагы бүгүнкү жума күнүңүздөр менен дагы да куттуктаймын. Бүгүн жумада көп дуаларды кылыңыздар, анткени ар бир дуаңыздар кабыл болот. Жана дагы мына Рамазан айында дагы, ороз айында да айтып жатат. Аллах Таалам сөз берип атат. Аллах Таалам ороз айын Аллах Таалам өзү сөз берип, өзү түшүрүп атат бизгечи. Парз кылып, ушул ороз айында мен ар бир пенденин дуасын кабыл кылам дейт. Ошондуктан ороз айына чейин көп дуа кылып, дуаларды жаттап, дуа кылып сурап калганга аракет кылалы. Көп кечирим сурайлы. Билип-билбей кылган күнөөлөрүбүз үчүн кечирим сурайлы. Тазарып, жаш баладай болуп тазарып чыгалар ороз айынан. Анан дуалар боюнча да бул жака рубрикалар кирет, эфирлер видеолор кирет. Анан гусул боюнча да көп кыздар сураган, гусул боюнча дагы видеолор кирет. Жана кыскача багымдат намазы өзүнчө, пешим намазы, асыр намазы, шам намазы, купта намазы боюнча дагы видео сабактар кирет.
жана намаз боюнча дагы бул жактан устазлардан сөзсүз түрдө намаздын фазилеттери боюнча да эфир алып беремин. Ал боюнча дагы бирок пошагово өзүнүн убагында болот. Группаларга алдын ала биз жарыялайбыз, кайсыл күндөрү эмне болот, кандай эфир болот. Анан ушул дуалар боюнча дагы өзүнчө кыскача 1 минутталык 2 минутталык кылып видеолорду киргиземин. Ошол дуаларды жаттап алып эле азыртадан жаттап алып ошо ороз айы келгенде айтсаңыздар болот өзүңүзгө. Ар кандай эми дуанын көбүнчөсүн кыргызча айтсак болобу же арабча айтсак болобу деген суроолор келет. Кыргызча деле айтсаңыздар болот. Арабчасын билсеңиздер арабча деле айтсаңыздар болот. Өзүңүздөргө ылайыктайсыздар. Бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Буюрса чогуу биргеликте менин эже сиңдилерим ушундай ыйык касиеттүү Рамазан айында биргеликте даярданалы. Бул дүйнө жалган дүйнөгө алданып калбайлы. Биздин мына устазыбыз Максат ажы устазыбыз айткандай эле, бул дүйнө бизди алдап коет. Бул дүйнө ушунчалык алдап коет, алданбайлы бул дүйнөнүн коздугуна деп атат да. Ошондуктан бул дүйнө убактылуу эле дүйнө, жалган дүйнө. Ошондуктан биз акыретибизди ойлоп, чын дүйнөгө аракет кылалы. Бардыгыңыздарга ийгилик каалайм, бардыгыңыздарды жакшы көрөмүн. Ошол орозо Рамазан айында группалар ачык болот, бири-бирибиздин акыбызга кирип албайлы, ошол группаларда биз максималдуу түрдө пайдалуу бололу, бири-бирибизге пайда алып келип, бири-бирибизге жакшылык каалап, бири-бирибизден кечирим сурап, болушунча пайдалуу болгонго аракет кылалы. Дал ошол ороз айында мына азыркы учурда Телеграмдагы группа ачык, бири-бирибизге отчет бермей, бирок ошол ороз айында мына сиздер зикир чалып азыр үйрөнүп жатпайсыздарбы? Дал ошол ороз айында мына уже азыр жөн эле эсептеп чалып жаткан болсоңуз, ороз айында уже чын жүрөгүңүз менен чалышыңыздар керек болот. Жөн гана аткардым деп эле жазып коюңуздар, группага отчет бериштин кереги жок, Уже ороз айында отчет бериштин кереги жок. Мен монча кылдым, тигинче кылдым дештин кереги жок. Сиздин ошончо кылганыңызды бир Аллах Таала гана билсе болду. Ал эми группага мен аткардым, бүгүнкү тапшырманы деп эле коюңуздар. Мына көпчүлүк айымдар жазып жатат, мен эч кимге зыяным тийген жок, күнүгө эртең турганда шүгүр келтиремин, Аллах Таалама ыраазычылык айтамын. Андан кийин көптөгөн жумуштарымды Аллага тапшырамын, тоокер кыламын. Жана да эч кимге зыянын тийгизбеймин, кечинде өзүмө отчет берип атамын. Бүгүн эч кимге зыян тийгизген жокмун, эч кимге жаман сөз сүйлөгөн жокмун, эч кимди жамандаган жокмун, ушак айткан жокмун деп өзүм отчет берип атам деп. Көпчүлүк айымдар уже жакшы жакка өзгөрүп башташты, Ошондуктан акырындап сөзсүз түрдө өзгөрүү болот, бирок сразу болуп кетпейт, Акырындап кыла берсек, акыры өзүбүздү жеңебиз, өзүбүздүн напсибизди жеңебиз. Бирок напси деген ушунчалык азгырат, биз ар дайым, ар минут сайын напсибиз менен күрөшөбүз. Анткени напси бизди алдап коет. Андан көрө давай буну кылбайсыңбы, тигини кылбай, давай буну тигини деп биз напси ушунчалык азгыра берет да. Ошондуктан биз напсибиз менен ар секунд сайын күрөшөбүз. Өлүп кеткенче, өмүрүбүз төгөнгөнчө, акыркы суубузду ичкенге чейин биз напси менен күрөшөбүз. Ошондуктан биз бул напсини бир күндө же болбосо бир айда жеңбейбиз. Ушуну эске алып коюңуздар. Напси менен биз өлгөнчө күрөшөбүз. Бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Аябай узак болуп кетти окшойт эфир. Буюрса, эртеңден баштап маалыматтар кирип баштайт сиздерге. Анан сөзсүз түрдө ким эмнеде кыйналып жаткан болсо, же болбосо мен мону жаттай албай атам, мен муну кыла албай атам деген бир суроолор болгон болсо, группага жазыңыздар. Ошонун негизинде биз анан эфирлерди кылабыз, ошонун негизинде кандайдыр бир пайдалуу маалыматтарды бул жака киргизип турабыз.